22 күнү Кыргыз-Тажик чегарасындагы түшүнбөстүктөн улам 30дай кыргызстандык адам түрдүү жаракат алган. Эки тараптын ортосундагы чырга такталбаган тилкеге Тажикстандын байрагын орнотуу аракети себеп болгон. Натыйжада эки айыл бири-бирине таш ыргытып, Тажикстан чегарачылары тарабынан ок атылып, 17 жаран ооруканага жаткызылган. Учурдагы абалдар бардыгы жакшы, азыр стабилдүү болуп калышты бардыгы. Анан кечээ бүгүн уже 8 немен бит ат чыгардык. Кийинки реабилитацияга алар Бишкекке кетишти. Алар өздөрүнүн по место службы и санчастка. 17-нин 14-өсү баягы сотрясение головного мээси чайкалган деп түшкөн. Анан калгандары огнестрельный ранение менен түшкөн. Толкунбек мырза чыр чыккан аймакка туугандарына барган. Тополоң башталганда асмандан таш жаап, ок тийип жарадар болгонун айтат. Учурда бейтаптын абалы канааттандырарлык. Тажик-кыргыз урушунун аркасынан келип отурабыз. Ок тийип, таш урушуп аткан жерден эле тажиктер ата берип, тажик тарап. Ошону менен больницада лечение алып жатабыз азыр. Аллахка Кудайга шүгүр, колдон келишинче врачтар жардамдарын берип карап атат. Тажикстан менен чектеш жерде күн кечиришкен мекендештерге, чегара кызматкерлерине ыраазычылык билдирүү үчүн Исмаил Ата кайрымдуулук фондунан өкүлдөр келишкен. Саламатсыздарбы? Биз Ош шаарынан Исмаил Ата кайрымдуулук фондунан Атайын Баткен облусуна Кыргыз-Тажик чегарасынан жабыркаган жарандардын кабар алган келдик. Атайын ушул фонддун атынан аларга билектерди алып келгенбиз. Сіздерге терең таазим кызматыңыздарга, өзүңүздөрдү тирүү калкан кылып, ушунчалык ден соолугуңуздарды ортого коюп, бизди коргоп атасыздар. Биз бул жакта тынч, аман эсен, бейпилчиликте жашап атабыз. Терең таазим силерге чоң рахмат. Ушул арзыган билектерибиз менен келдик. Атайын фонддун атынан көңүл айтып, аз да болсо кабыл алып коесуздар. Таш алып кетиңиздер. Таш алып кетиңиз. Бул биздин белектер силерге.